Салам алейкум туугандар. Бүгүн жакшы аябай Кыргызстанда мода болуп аткан. Кыргызстан эмес, бүт эле жерде мода болуп аткан бул боюнча сүйлөшөлү дедик. Мен таанышымдыкка калып калыптыр. Анан арабызда чеккендер, ушуну чеккендер аябай көбөйдү дагы. Анан өзүнчө бир бытует мнение, что бул типа организмге зыян эмес депчи. Туугандар, бир нерсени айтып коелу, жана электрокар деп атабыз го, ошолор дагы зыян эмес дейт да, то есть природага зыян алып келбейт дейт. Бирок наука доказала, что оказывается ошол электрокарды жана именно батарейкасын жасап атканда она, оказывается, намного больше вреда приносит в природе, чем бензин, да? Анын үстүнө дагы машинени дагы зарядтап атканда она приносит намного больше зыян бензиновый машинеге караганда. И анын анысы аз келгенсип, анын жанагы ошол машина иштен чыккандан кийин ошол батарейкасын утилизация кылганга атайын завод керек экен. То есть аны жөн эле барып бир жерге барып ыргытып койсоң, то есть чөбөспөй калат, там, короче, полностью разрушается природа. Анан эми өзүңөр ойлогула. Мону зарядтап туруп чегесиңер да. Мону зарядтап атканда, первый вариант, ошол зарядталган нерсени чегип атканда намного хуже вред, чем обычный сигарет. Неге? Обычный сигарет — это был неме. Мы все знаем, что там чөп, чөптөн жасалган никотин бар, определенный, да? Ошону чегет. То есть ты знаешь конкретно. Бирок мону азыркы учурда эч ким насколько вред экенин эч ким биле элек. Бирок ошол эле учурда любой зарядталган нерсе аябай ден соолукка гана эмес, природага гана зыян экенин билебиз. Ошон үчүн эмнеге? Анткени атайын батарейка обычный мусорго ыргытканга болбойт, баарыңар билесиңер. Ана атайын бир батарейканын мусору бар, ошого алып саласыңар, анан ошол жерден бүт ошондой чогултуп барып, определенный бир жерге барып, аны жок кылыш керек. Аны обычный чөп өскөн жерге салып койсоңор, чөп өспөй калышы мүмкүн, туурабы? Ошондуктан туугандар, мону менен аябай кафеде, автобуста, анан балекет жерде чеге берсе болот экен деген ден соолугуңарга аябай зыян келтирип атасыңар. Анын үстүнө балалуу боло электер, же балалуу болуп, же дагы балалуу болобуз деп ойлоп аткандар эң биринчи мындан отказ кылып коюшуңар керек. Анткени эмне? Кийин энергиясы жок балдар төрөлүшү мүмкүн. Биринчиден. Ошол эле учурда азыркы замандын эң эле легализованный, то есть нелегальный вредный веществолор миллионго чыкты азыркы учурда, то есть көп да. Бирок легальный наркотики, легальный ден соолукту өлтүргөн эки нерсе бар. Аябай. Биринчиси ушул вейп, экинчиси эмне? Энергетика. Анан ошол энергетиканы ичип аткан жигиттер дагы ошону ичерден мурун аябай көп ойлонушуңар керек. Анткени эмне? Анткени эркектик ден соолукка аябай зыян келе турган эң бирден бир нерсе ошол да. Анын энергия берип атат экен деп ичкен менен анын энергияңарды ал обратно забирает кэшбэком да. Ошондой эле ушул вейпти чегип аткандар дагы имейте в виду, бул это вам оюнчук эмес да. Бул деген ден соолугуңарга прямой аябай зыян алып келип аткан нерсе. Ошол эле почки, печень, дыхательный пути. Ишенбесеңер, астма менен ооругандарга берсеңер, муну чеккенден кийин астмасы кадимкидей күчөйт да. Неге? Бир эле затяктан күчөйт. Бир эле элестеткиле. Анан өзүңөр ойлоңула, насколько вы вредите себя. Ошол. Анан эгер жашыңар там, уже төрөйм, только для себя живу деп эле чекпесеңер, өзгөчө жаштар, орто жаштар мындан алыс болгону жакшы. Анан имейте в виду,
зыяны намного хуже. Это мунун азабын, энергетиктин азабын дагы бир 10 жылдан кийин түшүнбөгөн, наукада жок, медицинада жок оорулар чыкканда билебиз да. Уже эле чыга баштады. Ошондуктан просто откажитесь от него.